Мынакей ет пішіп, бардығын шығарып атат. Бұл еттің барын бүгін Жанибек пішірді. Мынакей. Бұл жақтан Майрам жардам беріп атат. Мынакей. Бұл жақта етті пішірген қожайын бірнекелеп қойыңыздар сізден. Жақсы нәрсе. Эми өзүбүз үчүн, коом үчүн, мисалы иш-чаралар келбей калган адамдар бар. Бул жакта эмне болуп атат деп менден сурайт. Анан мен айтам, мына бүгүн ушунтип Жайыл ата коомуна Жайыл Баатырдын урпагы Наматбек уулу Тилек Намат байке, Сегизбаев Намат байке зор эже мына кечинде эле айтып, мына 3 жылдан бери айтып жүргөн эже келет элем деп. Анан ар нерсенин буйруктуу күнүккө мына бүгүн буйруса, мынакей Тилек айта кой. Жайыл Баатырдын урпагыңсың. Жайыл Баатырдын урпагыбыз. Сыймыктанабыз, ушундай биз тарыхыбызда чоң атабыз бар болчу. Колубуздан келишинче Куран окутуп бериш керек. Чоңотан арбагы колдоп Кыргызстандын өнүгүп өсүшүн дегенге ушундай бир аз болсо да салым кошуп бериш керекпиз сөзсүз. Ошо окуган Кураныбыз кабыл болсун. Жайылыбызда жакшылык болсун, Кыргызстаныбызда тынччылык болсун. Ошондой ниет менен. Рахмат. Багы Жайыл атанын азыр бул жерде ыйык жеринде турабыз. Мынакей биздин Жайыл Баатырдын урпагы Динар эже дагы бизге ушу ак музейди салып, ат мингизип, анан мынакей бул чөлөккана деп атайын мына эт бышырганга мынакей печкаларды, биякта дагы печка бар. Бул жерде дагы мындай печкабыз бар. Ушундай казандар менен, бүт бары менен бизге шарттын баарын түзүп берген. Бүгүн Намат байке менен зор эженин балдарым үчүн деп Жайыл Баатырдан келип коюн союп Куран окутуп жатат. Тилек алтыным, бүгүнкү окулган Кураныңыздар бар кабыл болсун, Жайыл атанын арбагы колдосун. Сиз кайсы урпагынан келгенин айткан жоксуз. Ошону тактап айтып коюңузчу. Жайыл Баатырдын кайсы урпагынан? Мен Жайыл Баатырдан текесинен болом. Текеден Бектен, Бектенден Олжоолот, Олжоолоттон Болот, Болоттон Садыр, Сегизбай, Бектурган, анан Наматбек. Жакшы. Мына азаматсың. Элдин баары сиздей болуп, Жайыл Баатырдын урпактары мынакей өткөрүп жатат. Мен болсо Асанкулова Бекбүй Согунбек анам, ушу Жайыл ата коомунда мүчөмүн. Анан музейде да жетектеп карап жүрөм. Бул зор эже бүгүн окутат дегенден кийин абдан сүйүнүп, жумушка да барбай, суранып бүгүн өткөрүп атабыз. Рахмат, кабыл болсун. Ишиңе ийгилик, өтө турган